32 бөлүм. Аюп өзүнүкүн туура деп эсептегендиктен тигил 3 киши Аюпка жооп бергенин токтотушту. Ошондо Рам уруусунан чыккан Буздук Барахел уулу Элиюнун каары кайнады. Өзүн Кудайга караганда адилеттүү эсептеген үчүн ал Аюпка аябай ачууланды. Эмне деп жооп берүүнү билбей туруп, Аюпту айыптай берген 3 досуна да ачууланды. Алар өзүнөн улуу болгондуктан Элию Аюпка каршы сүйлөй элегиле. Элию тигил 3 кишинин оозунда жооп жок экенин көргөндө абдан ачууланды. Буздук Барахел уулу Элию мындай деп жооп берди: «Мен силерден жашмын, силер карысыңар. Ошондуктан ыйбаа кылып, оюмду айткандан корктум. Мен өзүмчө карылык сүйлөсүн, көп жашагандар акылмандыкка үйрөтсүн дедим. Бирок адамга акылды адамдын ичиндеги рух менен кудуреттүү Кудайдын деми берет. Көп жашагандар эле акылман боло бербейт, чындыкты карылар эле түшүнө бербейт. Ошондуктан мен мындай дейм: мени уккула, мен да өз пикиримди айтайын. Мен силер сүйлөп бүткөнчө күтүп турдум. Силердин пикириңерди көңүл коюп угуп турдум. Силер айтаар сөзүңөрдү ойлоп тапкыча күтүп турдум. Мен силерди кадала карап турдум. Бирок Аюпту эч кимиңер ашкерелеген жоксуңар. Анын сөздөрүнө эч кимиңер жооп берген жоксуңар. Ошондуктан силер биз акылмандыкка жеттик, аны адам эмес, Кудай ашкерелейт деп айтпагыла. Эгерде Аюп мага карата сүйлөсө, анда мен силерге окшоп жооп бермек эмесмин. Коркуп кетишти, жооп бере албай калышты, сүйлөбөй калышты. Мен күтө бердим. Алар болсо сүйлөбөй коюшту, токтоп калышты, жооп бере албай калышты. Ошондуктан өзүм тараптан мен да жооп берейин. Мен да өз оюмду айтайын. Анткени айтаар сөзүм толтура, рухум ичиме батпай бара жатат. Ичим оозу ачыла элек шараптай, жарылганы турган жаңы чаначтай болуп турат. Сүйлөсөм жеңилдеп калам. Оозумду ачып жооп берейин. Эч кимге бет карамалык кылбайм. Эч бир адамга жагынып кошомат кылбайм. Анткени мен кошоматчылык кылганды билбейм. Эгерде ошондой болсо, жаратканым, мени азыр өлтүр.